Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Assalamu алейкум, Медет Таксыр. Кандай жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жанагы түз эфирден кийин жылкы чыгарабыз деп калдыңыз эле. Ооба. Ошолорду бир тартуулап көргөзсөк. Кандай дейсиз? Бүгүн канча жылкыны чыгарабыз, Таксыр? Азыр 3-өн чыгарабыз. 2 кунан 1 бышты. 2 кунан 1 бышты бүгүн чыгат, Мынакей туугандар, бүгүн 13 июнь 2020 жыл туугандар. Өзгөндөн Красный Маяк айылындабыз. Биринчи аттан тартып көргөзүп баштайлы, номер менен кетет туугандар. Биринчи номердеги бул жылкыны Таксыр өзү мүнөздөмө берсе. Бул жылкы энеси Владимирский. Атасы Карабайыр да. Энеси Владимир, атасы Карабайыр. Карабайыр. Ана бул негизи өзү 2 жаш эле. Бул мына көрүп атпайбы, тишин көргөз коюнда. Мына кулун тиш чекеси. Кулун тиш, бирок тишти эрте сүрдү да. Көбү бышты деп дагы бышты деп ойлошу мүмкүн. Бирок негизи кунан. Кунан, кайсыл жактан келди бул? Бул биз өзүнө Бишкектен келди бул. Бишкектен келди, Бишкектен келген порода. Анан мүчөлөрүн көр, аябай тегиз. Мына мүчөлөрүн биздин көрүүчүлөргө жана алармандарга көргөзөлү, толук даана өзүңүздөр жанынан көрүп тургандай кылып тартып көргөзүп берели, достор. Андан кийин бааларын айтабыз. Мындан кийинки чыккан жылкыларды көрөсүздөр туугандар. Аябай күчтүү жылкылар чыгат. Таксыр, бунун баасын канча дедиңиз? Баасын 140га койдук. 140 000 сом. 140 000 сом бар. Мынакей туугандар, 140 000 сом, ошондо 2000 доллардын айланасындагы акча болуп калат экен туугандар. Доллар менен айт деп биздин катталуучулар көп жазышат, андыктан туугандар мынакей доллар менен айттык. Ошондо сомго 140 000 сом, рубльга дагы примерно 130 000 рубльдин айланасында болуп калышы мүмкүн. Курска карап өзүңүздөр дагы кошуп кемитип көбөйтүп бөлсөңүздөр болот, достор. Мынакей биринчи номердеги. Таксы, бою канча чыгат? Бою 160 чыгат. 160 чыгат, Мынакей достор, 160 бою бар бул кунан. 155 менен 60тын айланасында. 2 жашта бул эрте көп жерде ушун эрте сайып калып көп талаштар болот да. Ошол неде бул эрте не болгон, бирок чекелери кулун тишпөдөн турат да. Кулун тишпөдөн турат. Мынакей достор. Жакшы жылкылар эрте сайылат да. Жакшы жылкыларчы. Анан кээбирге кунан даже быштыларга мал сайып болгон, кунандарга мал сайып болгон кездегет да. Ооба. Ошо сыяктуу нерсе да. Бирок көрсүн мүчөсү аябай сонун. 4 мүчөлүү экен, 4 мүчө да. 4 мүчө. Бунун кайманаты барбы жокпу? Кайманат койдуңузбу? Бул кайманат койбодум. Кайманат койбодуңузбу? Ким насип кылса ошол коет демез, Ооба, акырга коет экен. Бардыгы да кое берет. Жакшы көргөн аттары дең, Мынакей достор, биринчи номердеги атты тартып көргөздүк. Кийинки аттарды тартып көргөзүүнү баштайбыз туугандар. Биз менен чогуу болуңуздар. Эгерде ала тургандар болсо, сайыпкердин номерин мен алдыга видеонун башынан баштап аягына чейин тартып чыгарам. Ошол боюнча чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Мынакей достор, экинчи жылкыны тартып көргөзүүнү баштайбыз. Жылкыны көрүңүздөр. Сайыпкердин өзүнүн оозунан бул жылкы боюнча мүнөздөмөнү көрүңүздөр туугандар. Баштай бериңиз, Таксыр. Ассаламу алейкум. Бул 2 жаш болду. Бул 2 жаш, Тишин көргөзүп коелучу. Кайчы койдон. Көрдүңөр? Мына даана көрүндү окшойт. 2 жаш болду бул. Бирок бул улуу деген кандай? Бул минилек да. Минилек ба? Ана бул айырмасы, башка жылкы айырмасы. Кунан болсо дагычы. Кунан болсо дагы. Алдын кеңдүүлүгүн кара. Алды бар экен, Дәл нерсе кара. Толуктугунча. Ушу алды кең болгон аттар жакшы болобу ошондон? Алды кең аттар күчтүү ат болот. Анан бийиктигинде кара, бул кунан. Жанагыдан бийигирээк экен, Бою алдан бийик, бул 165. 165 чыгып калат экен. Азыр кунан бул эме эсептеп дагы жок дегенде 3 жыл чоңойот. 3 жыл чоңойгон болсо, элестетиңиздер эми. Мүчөсүн деле кара, тегиздиги. Бул жылкынын пародасы кандай болуп кетти экен эми? Бул Ганновер болуп пародага кирет да. Ганноверский. Ошо бийик. Европейский экен да? Россияда Ганновердеги пародалар бар, ошодон да.
мынакей туугандар, Ганновер пародасындагы бул кунан көкүрөктөрүн көрдүңүздөр. Эки бутунун аралыгын дагы бир сизге тартып көргөзөйүн. Мынакей. Ана бир карыштай бар экен, ашыгыраак даже. Жамбашын, буту кол тазабы? Мынакей туугандар, бул жылкы улоо экен. Улоо деген бул минил элек. Ушул малдан баштап уже минилсе болот дейм, үйрөтүп, Көрдүңбү? Биздин улуу болгондо кандай болот? Бул жооштуу кара. Жоош экен бирок. Эми таксыр баасын канча деп койдуңуз сен? Темир көктө. Бул темир көктө 250 койдук. 250 миң сом. 250 миң сом болчу. Мынакей туугандар, 250 миң сом кеми бар экен. 250 миң сом. Ал жагын өзүңүздөр баалашып, таксырдын колун кыса кармап баалашсаңыздар болот туугандар. 250 миң сом. Бул экинчи номердеги кунан болду. Ганновер пародасындагы Россиядан келген бул. Бастырыңызчы бир. Мынакей туугандар, кайсы ат сизге жакты? Ошону комментарийге жазыңыздар. Бул аттын стойкасын карап коюңуздар. Бул өзгөчө кулактар тике турган. Ушундай кулакты кандай кулак? Камыш кулак деп койчу беле таксыр? Камыш кулакка киреби? Кирет, Бүлүктөрдүн несине кирет. Мынакей туугандар. Андыктан көрүңүздөр, экинчи номердеги бул кунан болду. Кийинки аябай чоң дагы бир жылкы бар. Ошону тартып көргөзөлү. Биз менен чогуу көрүңүздөр. Жакса класс басып бул видео менен бөлүшүп кетсеңиздер болот достор. Мынакей достор, үчүнчү өтө сыны келишкен мүчөсү өзүнө төп келген бул атты тартып көргөзүп баштайлы. Саяпкер адаттагыдай эле мүнөздөмөсүн берсин. Өтө чоң ат экен, бирок мага жакты ушул ат. Таксыр ушул чоң ат боюнча бир мүнөздөмө берип кетиңчи. Мүнөздөмө боюнча жашы боюнча 3 жаш. 3 жаш бышты экен да. Бул бышты караңыздар туугандар. Мен тишин көргөзүп коюм. Тишин дагы тартайлы. Чоң болсо да тишин тартып коелу. Бышты, Ошондо 3 жаштагы бышты экен, пародасы кандай бул чоң аттын? Пародасын айта албай калдым. Айта албай калдыңызбы? Айта алган себеби аргындашылган жылкы да. Бул каяктан келген өзү? Бул Россиядан келген. Россиядан келген жылкы экен. Россиядан башка бирөө келип, алдан бизге келди да. Мынакей достор, караңыздар. Ошолор айтты. Польша дешти, Польша десек паспорту жок. Эми паспорту болмойнча доказательство кыйын да. Ооба. Ушундай да. Эми өзүңүздүн оюңуз боюнча. Оюм 1.70-тен бийик, 3 жаш бул дагы жок дегенде 10 см көтөрүлөт да. Ошондо 1.80. Ал ушул таапта 1.70 чыгат да жөн эле. 70-тен бийик. Бийикпи? 70-тен бийик. Мынакей туугандар, ат өзү келишкен, сыны күчтүү, сынга мине турган жылкы экен, караңыздар. Сиздерге жактыбы? Аны комментарийден күтөбүз туугандар. Эми бунун баасын дагы айтабыз азыр. Баасы баарына кызык болуп атса керек. Бунун баасын сыр бойдон калтырбай эле айталы таксыр, Мурунку аттар сыр болуп калды эле. Эми көп эмне кылды? Буна 450 миңге берем. 450 миңге деп баа койдуңуз, Эми сүйлөшүп көрөбүз деп эмне кыла берсин. Мынакей туугандар, 450 миң сомго коюлуп тур баасы. Андыктан туугандар, көрүңүздөр, атты келип көрүп кетүү үчүн Медет Саяпкердин короосу мына Өзгөндүн Красный Маяк айылында, Өзгөн базарына жакын жерде турат. Мынакей атты азыр дагы бир сыра. Бул жакка бастырчы. Жоош ат экен, Жем бере баштадыңызбы? Жем дедим. Мынакей туугандар, басыгын караңыздар. Аттын чоңдугунда айып жок, сынында айып жок. Аркасы 2 бутун. Тяжеловозга кирбейт да? Тяжеловозго. Аягы жеңил. Өзүңүздүн оюңуз боюнча кандай парода болушу мүмкүн эми? Мен оюмда Польша менен ошо российский эмнелерден жакшы бийлерден коюлуп калгандай. Польшаларга? Себеп несең, эгерде Владимирский кошулган болсо пайпактары чыкмак деп айтат. Чыкмак. Эмнеси туягы жеңил болуп чыгып атат да. Азыр этин таштаган болсо дагы резко 5 см көтөрүлөт. Көтөрүлөт, Этин таштап койсо элечи. Кичине арттаса элечи. Бул аябай тез чоңойот да. Мындай чоң атка кайманат койгондурсуз? Кайманат. Ооба.
буга не болуп койдук, гладиатор болуп койдук. Гладиатор. Жоон болгон үчүн, а? Жоонугунан сындылуу. Мынакей достор. Сулуу, мына карасаң, туяктарда мүч бүтүп алып, ичинесинде чоң кашка. Мындай сулуулукта, рыбка, анан цвети дагы необычный да. Тор экен да. Тор караң. 450 миң сом достор. Доллармен эсептегенде 4,5 миң жок. Туугандар, мына кечиресиздер, 6800 долларга барабар болуп калат экен туугандар. Андыктан аттын келип көрүп кетиңиздер. Ат кимге жаккан болсо, кимге насип кылган болсо, ошол адамга буйруган болсо, Кудай кааласа алып кетет туугандар. Мынакей 3 атты бүгүнкү медет сайыпкердин аттарын сизге тартып көргөздүк. Медет сайыпкерге дагы бир сөз берип коелу. Эми кече күнү чыгарган аттардан 3өө сатылды. Баягы кара кашка менен тору турат. Эми баасын айтпады эле, себеби алар кымбат ценадагы келгендер да. Эми бул паспорту жок болсо алар саналат экен. Паспорт менен кымбат келинет. Анан паспорту бар да? Алардын паспорту бар. Эми сурап атышат. Эми ал келген, мисалы мен жиңе чоң акчаны койдум, ал акча болбойт. Кеми болот сөзсүзчү. Ооба. Анан ошол сыяктуу азыр буну аттын койгон айтканымдын себеби эми тура түшүнгөн жаккан адам алат. Жаккан адам, а? Анан ошого буну дагы ценасын ачык айттым да. Туугандар, сиздерге тартып көргөздүк 3 атты бүгүнкү көргөзүүнү ушуну менен соңуна чыгарабыз. Сиздер менен мен Замир Муз-ТV каналы болдум туугандар. Кайсы ат сизге жактаганы комментарийден сиздин оюңузду күтөбүз. Сайыпкерлер аттарды сындаңыздар. Кайсыл ат кандай болот, баалар жактыбы, ошол боюнча комментарийге жазыңыздар, ой пикириңизди калтырыңыз. Бул видео менен бөлүшүңүздөр туугандар. Саламатта калыңыздар демекчимин.